Bir адам сапардан келе атып, баласына 5000 сомго жемпир сатып алган экен. Келип баласына кубанып берсе, баласы аны кийип алып, 5000 сомдук жемпирдин жеңи менен болгону 500 сомдук туфлини арчып атат дейт. Атасы аябай таң калат. Таң калып, баласын карап турса, апасы күлүп айтып атат дейт. Сен жок мезгилде балаң өзү иштеп 500 сомго ушул туфлини сатып алды деп. Көрдүңүзбү, бир нерсенин баасы ага болгон мээнетиңде, ага карата эмгегиңде жана аракетиңде. Ошон үчүн кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн көбүрөөк мээнет кылалы. Балдарга ушул тарбияны бериш өтө маанилүү болуп турат. Атадан мурас кылган башка, ападан белек алган башка, достон хадия алган такыр башка. Бирок өзүңдүн мээнети менен тапкан нерсе таттуу, берекелүү, ишти сүйгөн, эмгекке кызыккан, тер төккөн эл бололу. Ошондо келечегибиз кең болот буюрса, ыкбалыбыз Ала Тоого тең болот.